Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гүлдү чактагылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөдө сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 12 апрелде күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Белгиленгендей, мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо малды кармоону кыйындатат. Булак суперкежи. Быйылкы жылдагы ажылык сапардын баасы аныкталды. 2023 жылдагы ажылык сапарга баруу үчүн ар бир адамга түзүлгөн калькуляция $3900 түздү. Бул туурасында муфтияттын маалыматында айтылат. Ага ылайык ажыга барууга $1000 төлөп мүмкүнчүлүк алган ар бир талапкер 2023 жылдын 12 апрелинен 17 апрелди кошо эсептегенде РСК банкка калган $2900 төлөөсү зарыл. Белгилей кетсек, Сауд Аравия 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлгөн. Былтыр ажылык сапардын баасы $4500 болгон. Булак суперкежи. Ак Ордодо үйү түрттүрүлгөн келинге Садыр Жапаров үй салып берип жатабы? Президенттин өзү жооп берди. Ак Ордо жаңы конушундагы үйү түрттүрүлгөн Марал Шаболотовага президент тарабынан үй курулуп жатат деген сөз чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Мен барып көрүп кеткенден кийин соттогу маселелери чечилгенче көп кабаттуу үйлөрдөн убактылуу батир таап, бала чакасы менен киргизип тургула деп кызматкерлерге буйрук берип кеткем. Эртеси күнү Ас-Сафа фондунун өкүлдөрү соопчулук үчүн ошол эле жерге биз үй салып берели, уруксат бериңиз деп кайрылышкан экен. Кудай жалгасын дедим. Кудайдын улуу Рамазан күндөрүндө сооп табалы деп Ас-Сафа фонду салып берип жатат. Бирөөнүн эмгегин, сооп иштерин менчиктеп алганыбыз туура эмес. Мен салып берип жаткан жокмун. Жөн гана себепкер болдум деген Садыр Жапаров. Булак суперкежи. Акы төлөнүүчү автожолдор боюнча мыйзам долбоор колдоо тапты. Бүгүн 12 апрелдеги Жогорку кеңештин жыйынында автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-окууда каралды. Жыйында баяндама жасаган Транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасы Мурадил Сыдыков мыйзам долбоору боюнча учкай маалымат берип, мыйзам долбоору автомобиль жолдорунун тармагын кеңейтүү менен улуттук жолдор тармагын дүйнөлүк унаа тармагына ийгиликтүү интеграциялоо аркылуу экономиканын өсүүсүнө түрткү берүүгө максатталганын белгиледи. Ошондой эле калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын, жол коопсуздугун жогорулатуу максатында бизнестин жол жумуштарына жана инфратүзүмдүк долбоорлорго катышуусуна түрткү берүү сунушталууда. Муну менен акы төлөнүүчү жолдор түшүнүгү киргизилүүдө. Буга чейин Транспорт жана коммуникациялар министрлиги акы төлөнүүчү жолдорго кайсыл жолдор кирерин айтып, бул боюнча түшүндүрмө берген. Ошондой эле Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рыспек Бариев акы төлөнүүчү жолдор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн жардамы менен куруу пландалып жатканын белгилеген. Акы төлөнүүчү жолдорго Өзгөн айланма жолу, Алмата Жолпон Ата жолу, Бишкек шаарындагы Батыш айланма жолу, Сосновка Бишкек жолу, Төө ашууда курула турган жаңы туннелдин жолу кирет деген Рыспек Бариев жолдор оңдолгондон кийин акы төлөөгө киргизилерин жана жолдордун тизмеси толукталарын айткан. Жыйынтыгында мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды. Булак Назар Ньюс кежи. Владимир Путин Казакстанга качан келери айтылды.
Ушул жылы күзүндө Россиянын президенти Владимир Путин Казакстанга барат. Бул тууралуу Казакстан менен Россиянын тышкы иштер министрлигинин жолугушуусунда белгилүү болду деп жазды Казинформ. Министрлер Москва шаарында жолугушкан. Путиндин иш сапарынын алкагында сүйлөшүүлөр жемиштүү болот деп ойлойм, деди казак министри. Андан тышкары Путиндин иш сапарынын алкагында Костанай шаарында форум уюштуруу пландалууда. Путин Казакстанга соңку жылы 2022 жылы октябрда барган. Ал кезде Астанада Россия Борбор Азия саммити өткөн. Булак Назар Ньюс кежи. Үчөө тең мыкты. Трамп Россия, Кытай жана Түндүк Корея лидерлерине баа берди. АКШнын экс-президенти Дональд Трамп Россия, Кытай жана Түндүк Корея лидеринин абдан акылдуу адамдар деп эсептей турганын РТ жазды. Fox News басылмасына берген маегинде саясатчы түндүк агым түтүктөрдөгү жардырууга да комментарий берген. Өлкөбүзгө көлөкө түшүргүм келбейт, андыктан жооп бербей эле коеюн. Ким жасабаганын айтайынчы, Россия, деди Трамп. Ал Россия, Кытай жана Түндүк Корея лидерлерин абдан акылдуу адамдар деп эсептей турганын белгилеген. Үчөө тең мыкты, биздикилер андай боло албайт, болгондой эмес. Булар өз оюндагы мыкты кишилер, деди экс-президент. Жардыруунун чоо жайы. Былтыркы жылдын сентябрында Россиялык газды Европага экспорттогон. Түндүк агым жана Түндүк агым 2 түтүктөрүндө ири жарылуу болгон. Германия, Дания жана Швеция бул атайлап жасалган диверсия болгондугун четке каккан эмес. Владимир Путин муну теракт деп атаган. Түндүк агымдын оператору Nord Stream H газ курулууларын оңдоонун мөөнөтүн так айтууга мүмкүн эместигин билдирген. Америкалык журналист Пулитцер сыйлыгынын лауреаты Сеймур Херш 8 февраль күнү Европага газ экспорттогон Россиялык газ түтүктөрүндөгү теракт боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Өз маалымат булагына таянуу менен ал жардыруучу түзүлүштөр магистралдын алдына 2022 жылдын июнь айында Балтопс машыгуусуна жамынып, АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн суучулдары орнотконун жазган. Херштин айтымында аларга норвегиялык адистер көмөктөшкөн. Журналист операция боюнча чечимди АКШ президенти Джозеф Байден 9 айлык талкуудан кийин кабыл алганын белгилеген эле. Кийинчерээк РИА Новости Пентагон Россиялык газ коорунун жардырылышына АКШнын эч кандай тиешеси жок деп актанып чыкканын жазды. Булак Спутник кежи.